күн Центральный мечиттин алдында отырсақ, bir жигит келип Молла Шакир Дамылага суроо берип калды. Дамылла, көлдү айлантаса мечиттер курулуп жатат. Бирок чөптөр кайтарып турат деди. Ошол заман дал ошондой эле эди. Мечиттер салынган эди, бирок кээ-бирлерини, бардыгыбыздын кээ-бирлерини чөп кайтарып турат, мында ичинде эч ким кирбегендиктен чөп басып калган эди. Бирок ал киши алым эди. Алла Таала жаткан жайын бейиштен кылып, артынан калгандардын бардын динге салым кошуучулардан кылган болсун. Мына шу устазыбыз айтты эле. Изе арадаллаху шай'ан юхайи амраху. Эгер Алла Таала бир нерсени кааласа, аны мурдатан даярдап коет деп. Көрөсүңөр, бул мечиттер толот деди. Алланын фазылы менен бүгүнкү күндө ошо мечиттер бардыгы толду. Биз өзү лейлектте болгондуктан качан лейлекке жөнөсөк мечит таппай кыйналат элек. Кала берсем машвараларга таказа бердик эдик. Мечит деп жазып ишара кылып койгула, 300 метр, 200 метр деп биз кирип таап ошол жерде намаз окуп кетейик деп. Алланын фазылы менен азыр карасаңыз, жолдон келатканда бир мечиттен өтүп барасаңыз эле дагы 3 мүнөт бар экен, кийинсине жетип барайык деген заманга калдык. Бул бардыгы азыр бул жерде бардык сөздөр айтылды. Мен ачыкча эч сөзүм кошуп келген жок. Болгону бир нерсени айтып кетейин деп жатам. Мечит салыш, ачыш жеңил эле. Аны өмүр бою абат кылыш бул кыйын нерсе. Мына ошондон ушул жерде отургандар бардыгыбыз эгер ниет кыла турган болсок, мына ушул мечит, мына ушул элге ар дайым жакшы батасын берип турган болсо, себеби хадисте келет, кайсы мечит эгер бош кала турган болсо, ушул элге дуа кылып турган болот. Алла, сен үйүңдү кандай гарип кылгандай, булардын үйлөрүн гарип кылып салгын. Эгер тескерисинче мына ушул эл мечитти абат кылып турган болсо, мечит дуа кылып турган болот. Алла, сен үйүңдү кандай булар абат кылды, булардын үйүнү абат кылгын деп. Мына ошондуктан бардыгыбыз ниет кылайык. Бул мечит салынды. Эми сиз менен биздин абат кылышыбыз калды. Кыяматка чейин мына ушул жерден Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мединада мечитти биринчи тургузган жок эди. Belki meçitin çegini turguzu hep bir demen turguzu dedi. Bir ümmetin menetke turguzgan edi. Ümmet kıymılga kelgen edi. Bugün kunde eğer ümmet kıymılga keleturan bolsa, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetten kıymılga alıp kelse emne maksat edi. Kanday etkende ümmet bütkül alama din jetkiret. Kıyamet günü kana amanat degende men jana sahabalar kanday cevap beret degen. Özün cevap verdiğini sezgen edi. Bugün kunde ümmetin içinde mına oşu sezim oygansın. Mına oşu dindi bütkül alamga jetkiriw, bardığımızın joapkerçiliğiz. Her bir imandu, iman jetti. Endi başkalarga iman jetkiriş emne kılıp jatabız? Namaz okup jatabız. Biroq adamlar namaz okuganды jetkiriş emne kılıp jatabız? Siz menen bizge din jetti. Mına oşu din jetkiriş emne kılıp jatabız? Mına en çoğ mesele. Mecit kıyın salıştık. Bir kirpiç koyuşluk kıyın. Bir Allah'ın yoluna kadam koyuş andan da kıyın. Şeytan kança azgırat. Üy bilen emne olat, bara çakan emne olat. Yok. Siz Allah'ın yoluna kadam koyup yatasınız. Allah subhanahu wa ta'ala siz kançal mecitte abat kıla turan bolsanız, sizin üyünüz, sizin kıyamatka kele turan urpanız mına oşonday. Har daim abatta olat. Mına oşonduktan, mına oşun mecit har daim kıyamatka çeyin dinge hizmet kıla turan bolsun. Mına usul yerden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cemaatlardı bütkül alamga çıkarganday usul yerden cemaatlar çıkara turan bolsun. Bütkül alamda mına usul yerge cemaat kele turan bolsun. Mına oşo bardı tilekteş salım koşup mehretle birge olup kalayık. Allah Teala barımıza amal kılgan tavfik versin.